Рахмат. Биринчиден министрдин орун басары дагы фонддун төрагасымын дедиңиз, тааныбайт экенбиз. Аты жөнүңүздү жазбаптырсыз бул жерге. Сүйлөсөңөр башында баштаганда же орусча сүйлөгүлө, же кыргызча сүйлөгүлө да. Сураныч силерден. Кыргыз тилин билбесеңер орусча сүйлөгүлө, орус тилин билбесеңер кыргызча сүйлөгүлө. Анан экөөнү ашмалтай кылбагыла, сураныч. Абдан жаман угулат. Өтө копол угулат. Урматтуу кесиптештер, бул келишим болуп атат. Бул фонд негизинен уставка жараша иштейт деп атат. Уставтын эч кимиңер таанышкан жоксуңар. Эч кимибиздин колубузда жок. Өзүнүн ишмердүүлүгүн уставтын негизинде жүргүзөт деп атат. Уставты биз көрүшүбүз керек го. Не болгон устав? Уставтын 8-чи беренесине ылайык жетекчилер дайындалат деп атат. Мен ушу жетекчимин деп турган кишини могул жерге чыгарып суроо бергим келип атат. Министрдин орун басары, сиз айтсаңыз, фонд канча каражат менен куралып атат? Алахан Кенсанбаевич, разрешите на официальном языке. Эмнеге кыргызча билбейсизби? Билебиз, бирок терминологияга байланыштуу чуть-чуть. Бул жерде терминдин эч кажети жок. Момча миллион каражат менен куралып атат деп коюшка эч кандай көп акылдын кереги жок. Уставной капитал, Алахан Кенсанбаевич, на сегодня составляет 50 миллионов с перспективой увеличения до 200 миллионов. Ошол 50 миллиондун канчасы кыргыз тараптан, канчасы өзбек тараптан? Полностью финансируется с узбекской стороны. Анан кандай тең ата болосуңар силер? Биздин үлүш кайда? Здесь есть политическая договоренность на уровне глав государств. Жок. Жоопкерчиликти сиз алып келип атасыз бул жерге. Биздин үлүш эмне менен кирип атабыз? Данная организация является международной. Биздин үлүш канча? Мы предоставляем размещение, офис. Ошол канча болуп атат? На сегодня пока это также закрывается за счет узбекской стороны. Үлүшүн канча деп атам, айланайын. Үлүшүн канча кыргыз тараптыкы? Азиз Кубанычбекович, у вас есть цифры, да? Урматтуу Алахан Кенсанбаевич, азыр толук каржы маселеси Өзбекстан тарап менен каржыланат. Вот, биздин тарап менен только азыр размещение жагынан чечип атабыз. Размещение деген жайгашуу деп которулат. Жайгашуу. Кыргызстанда жайгашуу. Кыргызстандын мына ченемдик укуктук база менен камсыз кылуу. То есть бүгүнкү мыйзам биздин үлүшүбүз да. Ошол канча болуп атат? Материалдык жактан бул анализге келбейт. Значит, негизги каржылык нагрузка Өзбекстан тармактан да. Эсептүү дос дейт, төөлүктүү дос дейт. Силер моундай кылып жазып киргизип алып, биз жүздөгөн жылдар бою ушунун азабын тартып келебиз. Жүздөгөн жылдар бою азабын тартып келебиз. Меймандостук, айкөлдүк, керектүүлүк, кажети бар экен, мунун эмнеси жаман, макул болуп койбойлубу деп келаткан кагазды карабаган биз ушундай элбиз өзү. Акча берип атпайбы? Акча берип атса эмнеси жаман экен? Мен так билгим келет. Биз канча үлүш менен киребиз, ал келечекте кандай болот? Уставыңар кайда силердин? Ким берет уставды? Кайда устав? Мен ошол уставды көргүм келет. Ошол уставды окуп чыккым келет. Эгер эртең мен добуш берердин алдында бирөө сураса, уставы момундай экен, момундай болгон иш-чаралар менен иштешет экен деп мен так жооп бергим келет. Мына азыр алып атам. Процедура боюнча, Алахан Кенсанбаевич, бизде устав келип түштүбү? Устав келип түшкөн жок бизге. Эмне дейсиңер ана? Эгер сизге шарт эмес болгон болсо, анда алек эмне кылбаңыз? Мен мага керек. Мага керек. Мага керек. Урматтуу кесиптештер, келишимде так жазып турат, биринчи беренесинде. Просто маалымат катары. Силерге керек болбосо мага керек. Деятельность, правовой статус, правоспособность, иммунитеты и привилегии налоговой льготы фонда определяется соглашением между правительством Кыргызской республики и правительством Республики Узбекистан об Узбекско-Кыргызском фонде развития от 11 марта и уставом Кыргызско-Российского фонда развития. Биринчи беренеде жазып турат, урматтуу кесиптештер. Чындыгында ушундай. Анан мен кандай көрбөй туруп, ушул уставды окубай туруп кантип добуш берем? Эгер силер кызыкпасаңар, кереги жок болсо, мен силерден өтүнөм, суранам. Мага сын айтпагыла, балдар. Ар бирибиз өзүбүздүн билгенди айтабыз. Чеңгиз Азаматович. Жооп берип коюңуз. Устав бул биздин Кыргызстандын ченемдик укуктук базанын бир бөлүгү болот. Анткени бул ратификация болгон документ. Мына 21 март
значит 21 жылы кол коюлган, жана 9 августта 21 жылы мына жогорку кеңеш парламент менен ратификация болгон документ. Демек бул азыркы биздин иштеп аткан ченемдик укуктуу акт да, закон менен бекитилген устав. Пожалуйста, мына копиясын берсем болот. Мага пожалуйста дегенин кажети жок. Менин колума ушул жума күнү келип тийишиш керек эле. Мен добуш берерде уставды окуп чыгышым керек эле. Пожалуйстанын кереги жок азыр мага. Мен кантип 2 мүнөттүн ичинде силерге уставыңарды карап туруп добуш берем, жыйынтык чыгарып берем. Бул бир жагы. Мен канчалык мындай бир айтпаңыздар, бир жылдар өтөт, бир күндөр келет. Аттиң ошондой биз түшүнбөгөн эмес экенбиз деп коесуңар. Тарыхтан улам айтам мен. Кагаз карабаган элбиз биз. Кагазга маани бербеген элбиз биз. Акырын кылтыйтып кашанын ичине бирдемени жазып койгондо кийинки муун айтат, ушунчалык дагы сабатсыз болдуңарбы деген маселе чыгат. Мен силерге бир маселени айтайын. Кыргыз, Өзбекстан жарандары экөө бирдей макамга ээби? Кандай дейсиз? Туура эмес. Демек сиз да окуган эмессиз. Мен силерге айтып коеюн. Кыргызчасын берген жоксуңар. Ошондуктан вышеуказанные пункты не распространяются на должностных лиц и сотрудников фонда, а также членов их семей, являющихся гражданами Кыргызской республики дейт. Кыргыз мамлекетинин жарандары ушул жерде 3-чү сортко түшүп атат. Көзүңөрдү ачкылай айланайындар. Ошол эле фонддо иштеп атат. Ошол эле макамда болуп атат. Ошол эле кызматкер болуп атат. Ал өлкөнүн жараны бүтүндөй кол тийбестикке, бүтүндөй салык жеңилдиктерине, а мына ол жерде шорун каткан андай жеңилдиктерге эмес деп жазылып турат. Баракелде. Адахан Кенсабаевич, разрешите, в целом вот все уставные, учредительные и правовой статус, те документы, которые разрабатывались, они разрабатываются в соответствии с национальным законодательством и по аналогии и образу Кыргызско-российского фонда. Мен мага чейин кандай келишимдер болгон, ким добуш берген, алар үчүн өздөрү жооп берсин. Мен өзүм үчүн жооп берем. Мага айтпагыла ал тарыхты. Эмне үчүн ошол эле фонддо иштеп аткан кыргыз жарандары андай жеңилдиктерге эмес? Эмне үчүн? Азиз Кубанычбекович, председатель правления фонда, готов прокомментировать, ответить. Бул дипломатиялык льготалар, салыктык, бажылык жана башка льготаларга ээ да. То есть биздин жарандар сөзсүз конституциянын негизинде төлөш керек. Салык жана бажы жана башка салыктар төлөш керек. Ошондуктан биз Өзбекстандан келаткан коллегаларга бошотуп берип атабыз. А биздин жарандар сөзсүз төлөш керек деген изъятие берип атабыз бул соглашение. А сиз эмне үчүн анда жогору жагында айтып атасыз? Баякындай социалдык төлөмдөр кыргыз жарандарына дагы тиеши деп. Мен ошону суроо берейин дедим эле. Эртең пенсияга кантип чыгат алар деп. А муну ол жерден биздин соглашениянын негизинде биздин жарандар толук кандуу төлөйт. Бүт кандай төлөмдөрдү, социалдык, налоговый, таможенный, бүт төлөмдөрдү төлөйт. Бул соглашение негизи только мына Өзбекстандан келаткан коллегаларга биз дипломатиялык статусту түзүп берип атабыз. А кыргыз жарандарына дипломатиялык макам жокпу? Кыргыз жарандарга биздин значит льготалар не распространяется. Анткени алар конституциянын негизинде сөзсүз төлөш керек. Сөзсүз төлөш керек. Анда урматтуу жигит, могул жерге маңдайымды олтурсаңыз жакшы болмок экен сиздин. Мен сиздин ал ишемдигиңизди көрсөтүп берет элемин. Ошол фонддо иштеген кыргыз жарандары аскердик бардык жанагы чакыруулардан бошотулат деп атасыз, туурабы? А кыргыз, угуп туруңуз. А кыргыз конституциясы боюнча ар бир кыргыз жараны аскердик кызматтан өтүүгө милдеттүү. Неге мындай кылып калп айтасыңар? Неге эки башка жазасыңар? Мына силердин келишимиңерде жазылып турат. Мен жазган жокмун муну. Кандай дейсиз буга? Бул конституцияга каршы келбейби? Жооп бериңиз. Эгерде сиздер каршы болсоңор, бул пунктту алып салса болот. Мен болсом эмес. Мен болсом эмес. Мен тескери карап сүйлөгөнүм ыңгайсыз болуп атат. Бирок мен айтып берейин, бул соглашение по аналогии азыркы иштеп аткан Российский фонд менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн соглашение негизинде түзүлгөн. Мен дагы бир жолу кайталап айтам.
ал фондко келишим коюп атканда Мадумаров жок эле. Мен ошол жерде болсом, мен ошого жооп берет элем азыр. Муну келишимди силер Мадумаров депутат болгондо алып келип атасыңар. Жок. Ал фондко ким добуш берсе, алар өздөрү жооп берсин. Эмне үчүн ошондой? Адахан Кимсамбаевич, менде соглашение турат российский фонд менен. Мен аны мага мисал келтирбегиле деп атам. Мага мен жооп бербейм. Сиз муну келишимге жооп бериңиз мага. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Көчүрүп алдык деп айтып атасыңарбы же? Адахан Кимсамбаевич, здесь в данном и в рамках данного соглашения для Кыргызской республики, для правительства и бюджета в целом никаких рисков нет, ни социально-экономических негативных последствий. Поэтому мы провели такую оценку и просим поддержать. Да, то, что вы говорите, мы можем учесть, доработать. Biraz тажрыйбабыз бар да. Сиз биринчи жолу ушундай келишимди алып келип атсаңыз, биз бир канча жолу мындай келишимдерден башыбыздан өткөргөнбүз. Мен азыр эле ушул иш башталып атканда Чыңгыз Азаматович айттым эле, өзүбүзгө өзүбүз принципиалдуу болуп коелучу, жок дегенде өзүбүздүн регламентке депчи. Буларга коем даба жок. Жазганыңыз менен андан жыйынтык чыкпайт. Азыр мен сунуш киргизем. Документ аягына чейин изилденбегендиктен, тийиштүү жооптарды ала албагандыктан кийинки жыйынга калтырып койсоңуз деп суранам мен. Себеп мына өзүңүз күбө болдуңуз, уставта азыр колума тийди. А мына ол жердеки маселенин бардыгы устав менен аныкталат деп турат. Шилтеме жасалып атпайбы?